ВИЧ деген эмне? Көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оор деп эсептешет, бирок ал мындай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ оорус аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызча которгондо адамдын иммунодефицит вирусу, башкача айтканда АИВ. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай, каза болот. Дүйнө жүзүндө 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленет. СПИД жана ВИЧ кандай жолдор менен жугат? Корголбогон жыныстык катнаш, шприцтерди же башка инъекциялык каражаттарды баңгизат кабыл алууда бирге же бир нече жолу колдонуу, кош бойлуу энеден балага, башка бирөөнүн бритвасын колдонуу, татуировка же пирсинг жасооду, кан коюштурууда таза эмес медициналык асбаптарды колдонууга жол берилсе. Кыргызстанда ВИЧ позитивдүү 645 бала бар. Алар коомчулуктун кодулоосуна кабылышат. Бирок алар менен бир партада олтуруу, кол кармашып чогуу ойноо, бирге спорт менен машыгуу жана чогуу тамактануу эч кандай зыянын келтирбейт. Дүйнө жүзү боюнча СПИД менен ооруган адамдардын саны 40 миллиондон ашкан жана жылдан жылга бул көрсөткүч өсүүдө. Оорунун жугуу тобокелдиги жогору болгонуна карабастан, калкка жакшы маалымат берилсе, анда алдын алууга болот. Иммундун жетишсиздик синдрому СПИД бул адамдын жүрөк-кан тамыр системасынын бөлүгү болгон иммундук системанын оорусу. Эгер биз артериянын ишин карасак, анда көп сандаган эритроциттерди, адамдын иммундук жетишсиздигинин аз сандагы вирустарын көрө алабыз. ВИЧтин сырткы түзүлүшүн тоголок жана кошулуу процессинде жардам берген гликопротеиндүү тикендери мүнөздүү. Вирустун кош белоктуу катмары жана ядросу бар. Ядро РНК жипчелеринен жана ферменттерден турат. Бул СПИД оорусунун козгоочу болуп саналат. ВИЧ кан тамырлардын ичинде жүрүп, Т-хелпер клеткалары менен байланыш түзөт. Т-хелпер бетинде эки түрдөгү көптөгөн гликопротеиндин рецепторлору бар. CD4 жана CCR5 рецепторлору. CD4 ийкимдүү беттин белоктор менен байланышып, аларды экинчи рецепторлорго тартат. Бул вирустун мембрана менен биригишине жана ВИЧ Т клеткаларынын жугушуна алып келет. Клетканын ичинде вирус көбөйө баштайт. Т клеткаларынан вирустун жаңы көчүрмөлөрү чыгып, өнүгүп, жаңы Т-хелперлерди жуктурууга жөндөмдүү болот. Акыры жуккан Т клеткасы жок кылынат. Иммундук системанын маанилүү курамдын бөлүгү болгон Т-хелперлердин санынын азайышынан улам организмдин иммунитети кыйла төмөндөйт. Акыркы медициналык изилдөөлөрдө вирустун жайылышын чектөө үчүн атайын биригүү ингибиторлорун таап чыгышкан. Бул ингибиторлор ВИЧтин үстүңкү белоктору менен байланышып, маалыматтын өзгөрүшүнө жана ийкимдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келет. Ошону менен CD4 рецепторлору бетиндеги белокторду бириктире албайт жана вирус Т клеткасына кире албайт. ВИЧ СПИДти жуктуруп албоо үчүн эмне кылуу керек? Алкоголь да наркотик экендигин эсиңден чыгарба. Анын таасиринен кырдаал башкаруудан чыгып, ойлонулбаган иш-аракеттерге барууга болот. Эркиңди башкара бил, эч качан наркотикти байкап көр деген сөздөргө алданба. Эсиңде болсун, бир гана ийнени колдонуу СПИДти жуктурууга жетиштүү. ВИЧ же СПИД жана башка жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын алдын ал. Анткени СПИД коркунучтуу жана аякка изилдейт.